Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тоосо. Чыгармачылыкка 2013-жылы Алтын үн деген конкурс болгон. Ошол жака жаштар арасында өткөн, ошол Алтын үн деген конкурстан гран-прини алгам. Гран-прини алып, анан 2013-жылдан бери чыгармачылыкка аралашып калгам. Кыргыз жери нурдан бүткөн сулуусу. Репертуарымда азыр 5 жыр бар. Анын ичинде өзүмө таандык бир ыр бар. Өзүм жазган сөзү болгон Жаш сезим деген. Алда жакында радиолорго кой берилди. Андан тышкары Жолдубай Акаеповдун Ата эне деген ыры, анан жакында эле Кыргыз жери деген чыгарманы ырдап чыктым. Ал чыгарманын авторлору Түмөнбай Байзаков жана Апаз Жайнаков болот. Жаңы жылда буюрса эми жаңы чыгармаларды азыр биз кармап турабыз, чыгара элекпиз. Ошо 3 эле ырым жарыкка чыккан: Кыргыз жери, Ата эне, анан кийин Арман деген ыры 2014-жылы клиби менен жарыкка чыккан. 2017-жылга бою планда атабыз жаңы ырларды чыгарып, клип чыгаранга. Негизи мен вокал боюнча билим классический вокал, оперный вокал өзүм билим алган. Бирок эстраданы өкөн микс деп айтып ырдап жүрөм. Эстрада ырчысымын десем болот. Ырчылыкты талант Кудайдан берилгенден кийин, анан кийин кичинекей кезимден баштап эле ырдап, билбейм, чоңойсом мындай ырчы болом деп ойлочумун, анан ошол максатыма жетип атам. Демирчилер өзүмдүн ата энем, өзүбүз эле аракет кылып ата энемдин колдоосу менен ырдап атам. Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде келечек пландарыбыз Кудай буйрса конкурстарга даярданып атабыз. Анан жакын арада Кудай буйрса клип чыгаралы деп атабыз. Түрк элинин оонуна жазылган Кудурет Тайчабаров агабыз жазып берди. Сен деген жаңы чыгарма. Ошонун клиби жакында Кудай буйрса жарыкка чыгат. Андан тышкары конкурстарга даярданып атабыз. Буйрса азыр жасыр болупбуз. Таң күлкүсүн чачкан кезде эми көз айнекчен ар бир ырчынын бир азыр өзүнүн өзгөчө стили болуш керек го, анан мен деле стиль катары ачкене кийип жүрөм. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыстан, чоло тийбей, ай өткөрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп билим үчүн түшкөн узак жарышка.